19 жаштагы кыз таксисттин унаасын айдап качып жол кырсыкка кабылган. Бишкек шаарында унаа айдап качкан кыз кармалды деп билдирди Ленин райондук ички иштер башкармалыгы. Окуя 16 мартка караган түнү болгон. Болжол менен саат 4:30да Чүй менен Фучик көчөлөрүнүн кесилишинде жаш кыз таксиге отурган. Аны жеткирип бара жаткан айдоочу дүкөнгө кирип кеткенде жаш кыз унааны айдап качкан. Бул факты Кылмыш жаза кодексинин 211 беренесинен автотранспорт каражаттарын айдап качуунун 1-бөлүгү менен катталган. Милиция кызматкерлери шектүүнү кармашты. Ал 2003 жылы туулган ЭС экени белгилүү болду. Жаш кыз 1 айга абакка камалды. Ошондой эле милиционерлер уурдалган унааны табышты. Тергөөчүлөр билдиргенде жаш кыз унааны айдап качып бара жатып, жол кырсыкка кабылган. Милиция шектүүнүн башка кылмыштарга тиешеси бар жогун текшерип жатышат. Ысык көлдүн тургуну Украинада каза болгон уулунун сөөгүн күтүп жатканы кабарланды. Орусиянын армиясында кызмат өтөп жүрүп, Украинадагы согушта каза болгону айтылып жаткан кыргыз жигит Ысык көл облусунда туулуп өскөнү маалым болду. Ысык көл районунун Карабой айыл аймагынын башчысы Эрлан Жумеков 22 мартта Азаттыкка билдиргендей, маркумдун сөөгү Кыргызстанга келе элек. Окко учкан 19 жаштагы жигит Орусиянын жараны болгон. Сөөктү бул жакка алып келе элек, күтүп жатышат. Атасы бул жакта. 2002 жылкы бала экен, Орусиянын жараны. Башка маалымат жок, деди Жумеков. Украинада согушта кыргыз жигит каза болгону тууралуу маалымат алгач 17 мартта чыккан. Украинада согушта кыргыз жигити каза болгону тууралуу маалымат 17 мартта чыккан. Кабарларга караганда, аскер жигит жакындарына 22 февралда телефон чалып байланышкан. Анын Орусияда иштеген апасына тийиштүү мекемелер уулу 8 мартта каза болгонун, сөөгү Кант авиа базасына жөнөтүлөрүн айтышкан. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги азырынча бул тууралуу маалымат бере албасын билдирди. Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны Орусияда эмгектенет. Бейрасмий маалыматка караганда 400-500 миңдей кыргызстандык орус жарандыгын алган. Кытай тышкы иштер министрлиги Кытай Украинага 1,6 миллион доллар бөлөт. Кытай бийлиги Украинага гуманитардык жардамдын кошумча партиясын 10 миллион юан, болжол менен 1,157 миллион доллар бөлүүнү чечти деп билдирди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ван Венбен. Бул тууралуу Назар Ньюс маалымат агенттигине CCTV+ кабарлады. Кытай өкмөтү Украинага гуманитардык жардамдын 10 миллион юандык кошумча партиясын берүүнү чечти. Кытай муну кырдаалдын өнүгүшүнө жана муктаждыктарына ылайык жасады. Кытай тарап Украинадагы гуманитардык кырдаалды жөнгө салууда конструктивдүү ролду ойноону улантат жана гуманитардык кризистен чыгууга салым кошууга ниеттенүүдө деп белгиледи дипломат. Эске салсак 9 мартта Кытайдын тышкы иштер министрлиги Кытайдын Кызыл Чырым коому Украинага 5 миллион юан гуманитардык жардамдын 1 партиясын бергенин жарыялады. Ага тамак аш, эң керектүү буюмдар жана башка нерселер кирген. Жүктүн 1 партиясы 12 мартта жеткирилген.